Саламатсыздарбы, Супара онлайн радиосунун угармандары, түз эфир көрөрмандары, биз Москва шаарынан түз эфирге чыгып жатабыз. Аты жөнүм Надира Бегем Капарова. Биз бүгүн миграция маселесиндеги таалуу, орчундуу көйгөйлөрдү түз эфирге алып чыгабыз. Тактап айтканда мекендештердин үнүн бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүнү максаттаганбыз. Дал ушул максатта биздин студиябызга атайын коноктор келген. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин пресс-катчысы Назгүл Жусубакунова, кеңешчиси консулу Алмаз Букалаев жана Нурлан Кубеновдор болот. Студиябызга куш келипсиздер, жакшы келип алдыңыздарбы, жумуштарыңыздар жакшыбы, оорубай сыркабай жүрөсүздөрбү? Саламатсыздарбы, рахмат. Эфирди баштоо алдында биздин вакцинация алганбыз, ошондуктан масканы алып эле коебуз. Мен алып коем. Сиздер кандай карайсыздар? Эфирди баштоо алдында сиздерге учкай маалымат бере кетсек, Супара каналы мекендештердин үнүн бийлик өкүлдөрүнө, тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүгө ар дайым даяр. Бул бир гана эмес, ал эми жакындарыңыздын кандайдыр бир маанилүү күндөрүн белгилеңиз келсе, анда биздин студиябыздын эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Ал үчүн +7 926 924 72 80 WhatsApp номерине жазыңыз. Ал эми бизден эң алгач эле сурообуз консулдуктун ишмердүүлүгү боюнча милдеттери, бюро, нотариалдык, ошондой эле юридикалык жааттагы маселелерди дагы чечип келесиздер. Жакында эле паспортизация жүрдү, жалпы да, ошондо канча жаран паспорттарды алмаштырды? Ушул тууралуу бир маалымат бере кетсеңиздер жакшы болмок. Рахмат. Эң негизгиси консулдук бүлүмдүн эки чоң тармагы бар, иш алып бара турган. Бул биринчиси жарандарыбызды документтештирүү болуп эсептелет. Ошону менен бирге кыргыз жарандарыбыздын Россияда жүргөндө укугун коргоо. Эки ушул багытты айтат элем. Өзүңүз белгилеп кеткендей, 4-октябрдан 16-октябрга чейин атайын биз элчиликтин демилгеси менен, биздин Тышкы иштер министрлигинин колдоосу менен паспорттук компания деп атап ошондой бир иш-чара өткөздүк. Ошол убакытта 2800дөн ашык кыргызстандык жарандар мүмкүнчүлүк алган паспорттарын алмаштыруу же болбосо жаңы биринчи алуу максатында. Ал паспорттар болсо азыр таризделип, ошол Москвага келгенде кошумча кабарлап, ошол жарандарыбыз жаңы паспортко ээ болушат да. Жана башында айтып кеткендей, эң негизги тармак ошол документтештирүү болуп эсептелинет. Бул паспорт боюнча акыркы жылда кескин көбөйдү биздин жарандарыбыздын кайрылуулары. Бул кандай себептен келген? Былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, пандемия учурунда көп мекемелер иштебей локдаун болуп, үйлөрүндө отуруп, ошол убакытта көп жарандарыбыз паспорттарын алмаштыра албай, ошондо биздин өкмөтүбүз атайын чечим чыгарган болчу да. Ошо пандемия учурунда жарандарыбыздын укугун коргоо максатында 31 декабрь 2021 жылдын аягына чейин паспорт мөөнөтүн узартса болот деген. Ошо менен паспорттарды 20 миңдей жарандарыбыз узарткан болчу. Андан кийин пандемия жана ковидтен локдаун бүткөндөн кийин жарандарыбыз келип кайрылуулар өтө көп болуп, ошонун үстүнөн дагы жана кышында дагы бир аз оору сыркоолор күчөп, ошондо дагы бир чечим кабыл алган атайын биздин элчиликтин суранычы менен 31 август 2021 жылдын августуна чейин. Ошол убакта жарандарыбыз узарткан оңоюраак да, тезирээк болот. Ошол көп паспорттарды узартып, узартып мөөнөтү бүткөндөн кийин көп кайрылуулар келе баштады. Ошого байланыштуу биз атайын ошол паспорттук компанияны демилге көтөрүп, ошол Тышкы иштер министрлиги колдоп берип, ошол компанияны өткөрдүк. Бул биринчи жолу өттү ушундай. Саат атайын 9-дан 9-га чейин иш саатыбызды көбөйтүп, анан дем алышсыз иштедик. Атайын жана пропускная способность деп коебуз, кишинин санын көбүрөөк тейлөө үчүн Кыргызстандан дагы 6 кызматкерибиз келген. Бул Тышкы иштер министрлигинин
консулдук кызмат департаментинин кызматкерлери. Ошо менен бирге ошол жакшы иш-чараны өткөздүк. Жакшы баа алдык биздин жарандарыбыздан, биз да өзүбүз абдан жакшы маанай менен ошондой жакшы иш-чара өткөздүк да. Эң негизгиси документтештирүүгө келгенде акыркы жылдары консулдук бөлүмдөгү элчиликтеги көп мына сын пикирлерге кабыл болгон. Анткени баягы биздин эски имаратыбызда орун батпай, анан жанагындай кезек күтүүлөр көп маселе көйгөй жаратып, анан ошол биздин Клара Саматовна элчибиз менен өзүнүн деңгээли менен өзүнүн жанагы иш алып барып келип, жакшы спонсорлорду таап, жакшы жаңы мекеме курганбыз. Ошол мекемени жаңы компьютер менен, жанагы техника менен баарын камсыздап, азыр мына иш орундарын кеңейтип, элдерге мындай ыңгайлуу шарттар түзүлдү да. Эми көптөн бери келбеген жарандарыбыз келип көрүп кетсеңиздер болот дегенден, анын дагы расмий ачылышына дагы кабар берип, силерди дагы чакырабыз буюрса. Эң негизгиси болсо, бул биздин жарандарыбызга тейлөө кызматты көрсөткөнгө жакшыртуу максаты болчу. Анан жана сиз белгилегендей заманбап технологияларын киргизип, азыр болсо жана атап кеткен паспорт маселеси боюнча, Кыргызстанга кайтып кетүүгө күбөлүк тализдеп берүү боюнча алдын ала запись менен жүргүзүп атабыз. Бул эмне себептен мындай практикага өттүк? Бул деген жана айтып кетпедимби, сын пикирлер болуп, очередь болот депчи. Бир маалда баары эртең менен, мисалы, жарандарыбыз келет, эртең менен, мисалы, 9-да ачылабыз, 8-де келип алышат. Жайкы учурда 6-7-де келип, анан кезекке турабыз депчи. Ошондон жокко чыгаруу, өз убагында келип, өз убагында мына тейлеп, оперативдүү кызмат көргөзүш үчүн ошол алдын ала запись менен жазылыла деп, ошол иш-чараны дагы деле мына азыр жарандарыбызды чакырып кетет элек. Өз убагында келип, белгиленген убакытка, мисалы, паспортко жазылам десеңер, биздин атайын жанагы элчиликтин сайты бар, МСК паспорт KG, KG паспорт МСК бул, msk.passport.kg. msk.passport.kg. Дал ушул сайтка кирип, жердештер кезекке туруп, биз бардык ошол бөлүм кеңейтилип, сонун болуп калган. Кезекке күтүүлөр дагы аябай аз. Анан форумда дагы алкыш айтылды. Бул маселе оперативдүү иштеп жатышат. Чынында мониторлору дагы бар, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр. Биз өз көзүбүз менен дагы көрүп келдик. Ошондуктан кезекке күтүү дагы мурдагыдай чоң эмес. Адистер дагы жетиштүү иштеп жатышкан учур экен. Туура айтасыз. Биз атайын ошол алгоритмдерди караштырып чыгып, бир башкача жеңилдетилген формада көргөзгөнгө, атайын кызмат көргөзгөнгө ошол иш-чараларды өткөзүп атабыз да. Анан ошон үчүн жарандарыбыз туура кабыл алып, ошол заманбап технологиялар киргизгенине байланыштуу ошол алдын ала записке туруп келсе, өздөрү да кыйналбайт, балдар менен келишет, балдарын алып келбей деле көп учурда койсо болот. Мисалы, Кыргызстанга кайтып кетүүгө күбөлүк алганда көп учурда балдарын алып келишет да. Анда биз ичара тамашалап эметебиз. Биз кээ бирде жарандарыбызды кичинекей балдар менен келгенде мындай боорубуз ооруп дегендей кой бербейбиз, кезексиз кой бербегенде, бир убакытта бир байкап калдык да, балдарын, кошуналардын балдарын дагы алып көтөрүп алып келишип. Ошон үчүн балдарды кыйнабаңыздар. Азыр жана пандемия күчөп, азыр өзгөчө азыркы Москвада атайын дагы локдаун киргизип атат. Ошого байланыштуу балдарыңарды алып келбесеңер, паспортко тапшырганда баланын өзү да керек болот. Анткени жана система ошондой иштейт, ошол онлайн тартып, анан системага жүктөлөт да. Калган учурларда балдарды алып келбей эле консулдук бөлүмгө келсеңиздер болот. Алдын ала жазылыңыздар, ошондо кезекти көп убакта күтпөйсүңөр деген ойдомун да. Анан заманбапташтыруу тууралуу да сөз болуп, биз атайын өзүбүз мына августта жакшы жана программный обеспечение деп коебуз, ошондолорду издеп, көбүнчө жарандарыбыз жана WhatsApp платформасында колдонот да, WhatsApp'та. Ошол WhatsApp'та биздин
консулдук бөлүмдүн жана горячая линия деп коебуз, тынымсыз байланыш телефону. Ошол горячая линияны WhatsApp'ка жүктөсөңөр, ошол жерден консультация алсаңыздар болот да. Бул өтө оңой, жана меню чыгат. Ошол меню менен колдонуп, тиешелүү жана документтерге тарифдөө боюнча керектүү маалыматты ошол WhatsApp жана чат-бот деп коебуз, ошол менен колдонуп, ошого да көңүлүңүздөрдү буруп кетким келет эле да. Чоң рахмат. Биз алдын ала бул ушул түз эфир болоорун белгилегенбиз. Анан жердештерибизден дагы бир топ суроолор келген видео форматта. Сіздерге көрсөтөйүн, ошол суроого жооп беребиз. Ассалому алейкум. Менин суроом төмөндөгүчө, ошол мигранттар, Россия желегисинде жүргөн, же болбосо башка өлкөлөрдө жүргөн мигранттарыбыздын арасында ошо кыз келиндер бар. Ошол кыз келиндер көпчүлүк учурда зордук, зомбулукка көп кабыл атат. Акыркы учурларда ошол кыргыз жарандарынан болобу, же болбосо башка жарандардан болобу, ошол кыз келиндер арасындагы зордук, зомбулукка алдын алуу чаралары кандай болуп атат, же болбосо чечүү жолдору кандай болуп атат? Ушул тармакта сурайын дедим эле. Ошого жооп берип койсоңуздар. Бул жанагы укук коргоо маселесине тийиштүү суроо экен. Негизинен эле бир нерсени баса белгилеп кетишим керек да. Мына Россияда конституцияда так белгиленген. Россия жарандары менен тең башка чет өлкөлүк жарандардын укуктары бирдей болот деп, жана укук коргоо маселелерине тийиштүү. Мисалы, көп учурда элчиликке келет да, жанагы кандайдыр бир маселелер менен, ошондо жарандар чакыргым келет эле да. Бизге дагы көп жумушту көбөйтпөй, түзмө-түз Россиянын укук коргоо органдарына кайрылсаңыздар болот. Бул Россиянын конституциясында так белгиленген. Укугуңар бузулган учурда элчиликке келип, эгер Россия бийлик тарабынан кандайдыр бир чара көрүлбөсө, мисалы полицияга арыз жазып, полициядан арызыңыздарды албай койсо, ошол учурларда мына элчиликке келиш керек да. А негизи биздики баягы ошондой жолго түшүп алганбыз. Кандай бул маселе болбосун дагы өзүнүн укугун биринчи өздөрү коргоого дагы көп укуктар бар да. Бирок биздин жарандарыбыз ошол полицияга барган укукту, сотко кайрылган укукту, прокуратура, тергөө комитети ошондой атайын укук коргоо органдарына кайрылбайт да. Негизинен ошол жарандарыбыз ошол жерге барып кайрылып, өздөрүнүн укугун коргоого дагы укуктар бар. Өзү негизи миграциялык мыйзамдарда миграцияга даяр болуп анан келишсе туура болот эле дейм да. Бардык эле жарандарчы мына 11-классты бүтүп алып эле, 9-классты бүтүп алып эле келишет, анан кийин эч кандай укуктарын билбейт, анан ушул чет жактагы ошол менталитетти билбейт, мыйзамдарын билбейт, аларга билген тагдырда да баш ийгиси келбейт. Ошондуктан миграцияга дагы атайын даяр болуп, анан кийин келсе жакшы болот, туура болот го деп ойлойм да мен дагычы. Кийинки сурообуз, мисалы, дагы кандай учурдагы актуалдуу көйгөйлөр менен жарандарыбыз кайрылып жатат, кандай маселелер? Бизде мигранттардын жердештерибиздин көпчүлүгү эле такси, жүк ташуучу кызматтарды басымдуу бөлүгү ошондо иштешет экен да. Анан дагы бир маселе, мисалы, жакында эле сурамжылоо жүргүзгөндө 20 адамдан, мигранттан бирөөсү гана өз кесиби менен иштейт экен бул жактачы. Ошол билим тармагы дагы мисалы аксайт деп дагы эме кылсак болот да. Анткени ушул жаатта кандайдыр бир диаспоралык уюмдар менен же болбосо кандайдыр бир билим берүү системасындагы ушул жаатта бир маселелер талкууланып же болбосо проектлер, долбоорлор ишке ашырылып атабы? Кыргыз диаспора уюмдарынын жетекчилери, активдүү мүчөлөрү менен Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында элчилиги тыгыз байланышта иш алып барат. Сиз айткандай жана такси жамаатынын өзүнүн WhatsApp платформада өзүнүн группалары бар.
Анан кийин кандайдыр бир көйгөйлүү маселе жаралып калганда алар дароо эле ошо элчиликке чыгышат, активисттери, активдүү мүчөлөрү. Бир нерсени белгилеп коеюн. Түшүнүп түшүнбөй кандайдыр бир документтерге кол коюп алышат экен дагы. Анан административдик жаза, ошол эле кылмыш жоопкерчилигине баңгизат болобу же болбошо талаптануучулук болобу окшогон бир түшүнбөстүк эле бир чоң суммадагы документтерге дагы кол коюп алат экен административдик эмеге байланыштуучу. Ошон үчүн атайын келип мисалы маалымат алып кетсе деле болот да. Сөзсүз түрдө атайын келип маалымат алып кетсе болот. Мындан сырткары биз ушул маселелер боюнча Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештерге маалымат таратуу боюнча абдан чоң иштерди жүргүзөбүз. Биздин атайын ушу элчиликтин атайын сайты бар, расмий сайты. Мындан сырткары Facebook жана Instagram баракчалары бар, YouTube каналы бар. Ошолор аркылуу биз булар жана видео роликтерде тартылган өздөрүнүн укугун коргоо боюнча бардык консультациялар ошол биздин баракчалардан таратылып турат да, группалар аркылуу дагы таратылып турат. Биздин элчиликте өзүнчө юридикалык группабыз бар. Ошол юристтерибиз консулдук бөлүмдүн иш убактында келип бекер жанагындай консультация алып суроолор болсо жооп алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле биздин консулдук бөлүмдө жалаң эле жана паспорт же башка документтери тариздебестен ошол юридикалык бөлүмүбүз бар. Ал жерге чалып дагы маалымат алсаңыздар болот. Анан жана башында белгилеп кеткен тынымсыз байланыш телефонубуздан дагы эгер мындай өтө зарылчылык жанагындай бир кандайдыр бир кырсыкка учурап калган учурда ошол горячий линиябыз күнү түн иштейт да. Эметип калат да, көп алышат. Азыр номерибизди кайталап кетелик. Бул элчинин түз байланыш телефону +7 925 285 50 47. Мындан сырткары консулдун түз байланыш телефону +7 925 115 50 47. Бул түз байланыш телефондору турмуштук оор жагдайга туш болгон мекендештер биз менен ыкчам байланышуу үчүн түзүлгөн. Ошо Алмаз Камчыбекович айтып кеткендей, бирок азыр паспортун качан барып алсам болот, паспортум келдиби, келген жокпу деген сыяктуу кайрылуулар көбүнчө убакыт алат да. Ошо белгилеп кетсек, ушул түз байланыш телефондорго мындай элчинин түз байланыш телефонуна эле ошо 6-7 айдын ичинде 9800дөн ашык кайрылуу келип түшкөн. Ушул кайрылуулардын баарысы каралбай калбайт. Сөзсүз түрдө ошо каралат, анан кийин алардын маселелерин оң жакка чечип берүү үчүн акырына чейин иштер жүргүзүлөт. Чоң рахмат. Эфир учурунда сиздерге дагы бир Супара онлайн радиосунун телефон номерин белгилеп кетсек, 7926 924 72 80 WhatsApp номерине жазыңыз. Бардык эле маселелерди, миграцияга байланышкан маселелерди тиешелүү бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүгө биз ар дайым даярбыз. Анан дагы бир угарман көрөрмандардан сиздерге суроо келиптир. Россияда COVID-19 илдетини бүгүнкү күндө курч деген маалыматтар тарап жатат. Негизинен ошол сиздердин өкүлчүлүк боюнча мекендештерге түшүндүрүү иштери сиздерде кандай жүргүзүлдү? Ошол менен катар алардын укуктары кандай корголуп атат? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде арыз менен кайрылган жарандар канча статистикасы боюнча айтсаңыз, анан дагы кандай алдыда иштерди жүргүзөсүздөр, канчалык деңгээлде бул ишмердүүлүгүңүздөр мактанаарлык деңгээлде жүрүп жатат? Статистикага токтолуп кетелик. Биз атайын тышкы иштер, Россиянын тышкы иштер министри аркылуу ошол статистиканы сураганбыз. Мына 21 сентябрь 2021 жылга чейин 3833 Кыргызстандын жараны Россияда жана ковид оорусу менен ооруптур да. Бул жана положительный тест көргөзүп жана дарылангандар да. Андан тышкары 3203 кыргызстандык жарандарыбыз вакцина алыптыр да. Бул деген негизинен өтө аз көрсөтмө, анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жалпы Россиянын ичинде 750 000 кыргыз жарандары бар деп ошол жана эксперттик оценкалар менен жана миграциялык
учетко тургандардын саны деп эсептеп келебиз. Ошонун ичинен мына 3203 эле жарандарыбыз вакцина алышыптыр да. Бул өтө аз көрсөткүч деп мен айтмакчымын. Ошон үчүн учурдан да пайдаланып, ошол Россияда бүгүн жана чет өлкөлүк жарандарды стадион Олимпийскийде атайын вакцина алса болот. Ал жерде жана Спутник Лайт деген вакцина Россиянын катталган вакциналарынын бири. Ошол жерге барып вакцинадан өтүүсүн чыгарат элек. Анткени бүгүн вакцинадан башка жана өзүнүн коопсуздугу жагынан башка мүмкүнчүлүк табыла элек дегендей. Ошон үчүн ошол маселени айтат элек. Анан дагы кошумча айтсаңыздар. Бул жакта дагы бир суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Менин атым Гүлнара, иштеп акчасын ала албагандар көп, ошолорго жардам болобу, бирок ал жарандар официалдуу эмес дейт. Официалдуу жумушка, официалдуу. Бул маселе дагы биздин чоң бөлүгүбүздү айтсак болот. Күнүнө 1-2, кээ бирде бир 4-5 арыз катталып келет да. Бул учурларда биз кандай иштейбиз? Эң негизгиси, эң өкүнүчтүүсү бул жерден дагы мындай бир жакшы чакырык айтышыбыз керек жарандарыбызга. Көп учурда жана мыйзам келишими жок орношо алышат да. Ал учурларда айлык маанасын кайта өндүрүп берүү өтө оор да. Арыз келген соң биз жумушту мындай алып барабыз. Биринчиден жанагы иш берүүчүсү менен түзмө-түз байланышка чыгып, сүйлөшүү аркылуу ошол айлык маанасын алып бергенге аракет кылабыз да. Эсе ошол жол менен маселе чечиле турган болсо, ошол көбүнчө ошондой чечилет да. Экинчиси болсо бул жанагы тынчтык келишим аркылуу бул биздин кызматкерлерибиз атайын 3-4 кызматкерибиз бар, жалаң ошол айлык маана алып берүү боюнча иштейт да. Экинчиси болсо бул эгер ошол учурларда алып бере албай калсак, мына сүйлөшүүлөрдүн негизинде, анда биз жанагы башында атап кеткен тергөө комитетине, прокуратурага жана эмгек инспекциясына расмий түрдө кайрылуу жөнөтүп аракет кылабыз да. Ал чечилбей калган учурларда анда жанагы жарандарыбызга адвокат табып бергенге жана сот аркылуу маселени чечкенге жардам беребиз. Жакын арада эле мына өзүңөр биздин расмий баракчаларыбызды карап турсаңыздар, акыркы убакытта эле бир топ суммадагы акчалардын маянасын кайтарып бердик. Мисалы айтсам, өткөн жумада 2 миллиондон ашык рубль биздин жарандарыбызга кайтарып бердик. Жалпысынан азыркы учурда бир жылдын башынан бери бир 23-24 миллион рубль айлык маянаны биздин жарандарыбызга биз өзүбүз иштеп ошол кайтарып бердик да. Ошон үчүн келишим түзүп, эң негизгиси ошол келишим негиз болот, силерге гарантия болот. Ошол айлык маянаны кайра алганга, кайра эгер жанагында мошенник, недобросовестный работодатель деп коебуз, ошондой учурларга алып болгондо бизге да жеңил болот силердин укугуңарды коргогонго. Ошон үчүн келишим түзүп ишке кирсеңиздер, урматтуу жарандарыбыздар. Анткени жанагы өзгөчө стройкада ошол көп, анан жанагы клининговый компанияларда алдагандар көп да. Болбой эле бир эле жаран, мисалы 2-3 жолу кайрылат да. Эми биринчи жолу жанагындай көйгөй жаратып алып өзү, анан дагы үйрөнүп, түшүндүрүп айтсак да үйрөтүп. Кайра 2-3 айдан кийин ошол эле жаран кайра келет да, айлыгымды ала албай калдым депчи. Ошон үчүн келишим түзүп, расмий түрдө иштесеңиздер, ошондо укуктарыңыз корголот. Ошондо жанагы Евразиялык биримдиктеги келишимде көргөзгөн социалдык маселелер дагы каралган. Отпуск, отпускной жана башка жана обязательно медицинское страхование деп коебуз. Расмий иштесеңер, ошол жанагы медицинское страхование ээ болосуңар да. Ошон үчүн жанагы обязательно медицинское страхование да мына расмий статистиканы билдирип кетейин. 21 сентябрга 206.459 жараныбыз жана полис
обязательно медицинское страхование алып турда. Бул көрсөткүч дагы аз, бирок былтыркы жылда азыр эсимен чыгып кетти, айта албайм. Былтыркыга салыштырмалуу көбүрөөк, бирок баары бир бул сан эмнени билдирет? Бул баягы эле расмий эмес түрдө иштеп келатканын билдирет да. Анткени Россияда жана айткандай 750 000 жаранга жакын Кыргызстан жарандар бар Россияда. Ошонун кемине эле бир 60-70% бул эмгек мигранттары да. Калгандары жаш өспүрүм балдар, студенттер дегендей. Ошо бул көрсөткүч дагы аз да. Ошон үчүн расмий жумушка орношсоңуздар, мына вот жана полис обязательно миграционный полис обязательно медицинское страхование полисин аласыздар. Жана айлык маянаны коркунуч азыраак болот да, төлөп берүүгө болот деген. Түшүнүктүү. Учурдан пайдаланып дагы бир ирет Супара канал онлайн радиосунан биз сиздерге Москва шаарынан түз эфирге чыгып жатабыз. Плюс 7926 924 72 80 WhatsApp номери сиздер үчүн ар дайым иштейт. Азыр түздөн түз комментарийге же болбосо дал ушул WhatsApp номерлерге билдирүүңүздөрдү, сурооңуздар болсо жазсаңыздар болот. Кийинки сурообуз бул шайлоо маселеси боюнча экен. Россиянын канча шаарында шайлоодо добуш берүү өтөт? Анан Москва шаарында азыр так шайлоочулардын саны канча? Анан шайлоо тилкелери канча? Азыркы учурда Россия аймагында жалпысы 21 шайлоо участогу ачылууда. Ошонун ичинде 17 участок элчиликтин карамагында. Жалпысы 18 шаарда өткөрүлөт. Ошонун ичинде 6 участок Москва шаарында ачылат. 4-өсү элчиликтин мекемесинде имаратында, экөөсү элчиликтин жанындагы школунун имаратына өткөрүлөт. Мындан тышкары генерал консулдардын имараттарында өткөрүлөт. Екатеринбург менен Новосибирск жана элчиликтин 7 канцеляриянын мекемелеринде өткөрүлөт. Баш аягы азыркы учурда шайлоо списогунда 31 200 адам турат. Жалпысы Россия боюнча 42 000 ашты. Түшүнүктүү. Анан шайлоонун тартиби кандай болуш керек жарандарыбыз? Кантип келип шайлашат? Шайлоону кароо үчүн шайлоо тизмесине кириш керек. Ал кириш үчүн биринчиден консул учетко туруш керек. Анан жана өзүнүн биометрик данныйларын тапшырыш керек. Ошонун эки талап аткарылганда шайлоо тизмесине кирет. Бул жерден көп учурда мындай деп суроо берет да. Россияда Кыргызстан жарандарыбыз көп, шайлоочулардын тизмеси эмнеге аз депчи. Бул мындай да, көп учурда акыркы жолугушууларда көп ушундай суроо берет да. Негизинен биздин жарандарыбыз өздөрү жанагындай өзүнүн жарандык позициясын билдирип, алдын ала келип консулдук каттоого туруп, азыр мисалы консулдук каттоо жүрүп жатат азыр делечи. Бирок атайын шайлоого катышам деп келип тапшыргандар аз да. Мисалы Москвада, Московская областьта эле 300-350 000 кыргызстандык жарандарыбыз бар да. Москва bizde hazır bugünkü günde geçmişte belgilep ketkendey 31 000 Kırgızstanlık jaranı hazır ошол шайлоого добуш берүүчүлөрдүн тизмесине кирип жатат да. Бул өтө аз. Ошон үчүн жарандарыбыздын өзүнүн жанагы жарандык позициясынан өзүнүн жана шайлоо добушунду конституцияда белгиленген укугун колдоном дегендер болсо, мына келип консулдук каттоого туруп биометрик каттоодон өтсө, жарандарыбыздын канча саны көбөйсө, ошол санга жараша жана шайлоо участоктор ачылат да. Мисалы катары белгилеп кетейин. Бир эле гана Москва шаарында
башка чет өлкөлүк жана чет өлкөдөгү өлкөлөрдө бир эле Москва шаарында бирден ашык участок бар да. Мына жакынкы күнү эле дагы 5 участок болчу. 6-чы участок мына ачылып атат да. Ошол санын көбөйүшүнө жараша да. Ошон үчүн жарандарыбыз көп консулдук каттоого туруп, биометрикалык каттоодон өтүп, өзүнүн алдын ала текшерип, жана шайлоо тизмесинен шайлоочулардын саны канчалык көбөйсө, ошончо участок ачканга мыйзам жол берет да. Ошон үчүн бул кайрадан эле ошол жарандарыбыздын өздөрүнүн укугун жана шайлоо укуктарын колдонууга өзүлөрү мындай эме болот да. Албетте, сурай келсең эле, жок шайлабайбыз анан, эмне өзгөрмөк эле баягы сөздөрдү угуп каласың да. Ошондуктан андай сөздөрдү четке кагып, жарандык позициябызды, жоопкерчилигибизди сезип, өзүбүз келип шайлоого каттоодон өтүп, шайлайлы туугандар. Дагы бир ирет Супара онлайн радиосунун байланыш номерин белгилеп кетебиз. Сиздерге +7 926 924 72 80 WhatsApp номерине жазсаңыздар болот. Ал эми ушул шайлоо маселеси боюнча да, балким онлайн добуш берүү системасы качан киргизилип калат деп ойлойсуздар? Онлайн не пора эле дегенде. Андай сунуштар дагы болгон, анда биздин борбордук шайлоо комиссиясында да каралып жатат, бирок азыр алдын ала деген ой пикирлер бар. Бирок негизинен ошол дистанциялык түрдө добуш бергенге келсек, бизге дагы элчиликтерге, консулдук мекемелерге өтө жеңил болмок дагы. Биз дагы ал маселени колдоп кетет элек, ошондой шарт түзүлсө. Бирок бул деген жана жаңы технологиялар. Кыргызстанда эң негизгиси мына шайлоо технологиялар, бул дүйнө жүзүндө эң передовой технология деп уверен айтсак болот да. Анткени көп жана мындай мамлекеттер биздикиндей системага жете албагандар да көп да. Бизде бир добуш, бир жаран, бир добуш системасына өтүп, жана өзүңүздөр белгилүү болгондой, жана биометрикалык маалымат аркылуу келип идентификациядан өтөт. Жана илгеркиде жана карусель бир участоктон бир участокко барып добуш бергендер андай бизде жок да. Ошол система как раз жанагындай таза, ачык айкын шайлоо өткөзгөнгө мындай шарт түзүлгөн да. Бирок ошону менен бирге жана заманбап технологиялар азыркы күндө жетиштүү деп айтсак болот. Биз да ошол жол менен баратабыз. Балким эмки шайлоодо ошондой мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ой дагы, ишенич дагы бар да. Андан тышкары бул деген жана биометрикалык каттоого дагы байланыштуу болгон үчүн жана идентификация деп атпайсызбы гражданина. Азыр деген толук кандуу биздин кыргыз жарандарыбыздын баардыгы биометрикадан өтүп, жаңы паспорт алып, биометрический алып, жана биздин жана реестр населения деп коебуз, ошонун баары толук болгондо, ошондо мүмкүнчүлүк жаралат болуш керек. Бизде түз эфирде эми кирген жарандар да бар экен, дагы бир ирет кайталап коебуз. Бул Барчын Забытакунова деген эжекебизден экен. Саламатсыздарбы? Балдарыма загранпаспорт канткенде ала аламын, ID карт менен эле келе бергенбиз дейт бул жака. Эми мындай коопсуз маалда дейт, Кыргызстанга бара албайбыз дейт. Кандай жол менен загранпаспорт ала алабыз? Кандай документтер керек? Услугасын толук түшүндүрө кетсеңиздер дейт. Азыр айтып берейин, эң негизгиси балдарга жана персональный идентификационный номер деген бар да. Ага баланын күбөлүгү керек. Андан тышкары көбүнчө мына ата-энеси, эки ата-энеси тең макул болуш керек ошол чет өлкөлүк жарандык паспорт алганга. Ал мисалы энеси бирөө жалгыз келсе, анда атасынын макулдугун алыш керек. Ошол кыргызстандык жарандык паспорт алууга макулмун деп атасы бериш керек. Ата-энесинин эки паспорту керек. Бирөөсү оригинал, бирөөсү көчүрмөсү, анан баланын түп нускасындагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк керек. Ошол негизги ошол документтер бар. Анан жана башында айтып кетпедимби? Жана биз белгилеген номерде чат-бот бар да. Ушул маселелердин баардыгын ошол жерден алсаңыздар болот да. Колдонгулачы сураныч. Өзүңүздөргө эң оңой. Мына WhatsAppка киргенде эле азыр деле киргилечи мына.
номерди азыр кайталап берейин сиздерге. Ушул учур менен пайдаланып, кирип, үйрөнүп, башка жарандарыбыздарга кабарласаңыздар да. Мынакей азыр мына сиздерге өзүңүздөргө деле көргөзүп берейин. Мына моякта горячая линия консула деп койгонбуз. Жана номерин дагы бир кайталап кетели. +7 925 115 50 47. Дагы бир жолу +7 925 115 50 47. Мына ошол WhatsApp'ка киресиңер, мынакей, өзүңүз мына күбө болуңуз дегендечи. Биякта эки тилде, кыргыз тилинде же орус тилинде бул меню сыяктуу эле да. Кыргыз тилин тандасаңыз, мына 1 деп басасыз, сизге кыргыз тилинде менюну чыгарып берет да. Бияка деген бир 5-10 секунд убакыт керек. Ошон так эле ошондой түрдө көп суроолор чыгат. Эметсиңер, суроолор мына мисалы момундай болуп чыгат. Паспорт же болбосо мекендештер бул эң оңой. Мынакей паспорт алуу деп турат. Көрдүңүзбү? Кой турушун колдонушубуз керек. Мына паспорт алуу деп турат. Мынакей 12-ни басып атам мына менюдачы. 12-ни бастым, мына азыркы биздин жараныбыз эжекебиз сурап атпайбы, балага кантип паспорт алам деп. Буга дагы азыр ушул 5-10 секундта автоматтык түрдө өзү жооп берет. Ал жерден кайра тандайт да. Мына жаш өспүрүм балага же болбосо жоготкон учурда кандай документтер керек. Ошол менен эле так эле ушундай эле менюнун сандарын терип эле баардык кызматтар тизмеленип жазып даяры болуп турат да. Ошон үчүн ушул колдонгула. Анткени бул биздин да убакытты албайт, сиздердин да убактыңыздарды албайт. Анан заман талабына ылайык азыр оңой үйдө отуруп паспорттун мөөнөтү өтүп кеткендер кантип паспорт алат дейт Акылбек Садриев деген. Мынакей жаңы чыкты да. Ушул эле онлайн. Ушул бул дагы суроого ошол жерден ошол эле жерден баардык жоопторду алсаңыздар жооп бере турган робот жооп берет да. Ошонун баарын атайын киргизип, көпчүлүк жарандар билбейт да, ошондуктан ушу жеткизишибиз керек да чатта платформа. Негизи абдан сонун түзүлгөн платформа экен. Суроо келиптир, алмаштырса болот. Болгон жанагы бизде мындай болуп атпайбы? Азыр бүт консулдук кызматтардын баардыгы автоматизированный информационная система менен иштейбиз да. Кыргызстанга кайтып кетүү, ЗАГС, нотариат, Кыргызстандан жана справкаларды сурамжылоо, паспорт, бүт баардыгы деген автоматизированный информационный система менен иштейт да. Ошого байланыштуу кээ бирки жарандардын, бул жаңы система болуп атпайбы? Кээ бирки жарандардын көп маалыматтары азыр системанын ичинде жок да. Ошон үчүн биз мисалы паспортумду алмаштырам дегенде, биз паспорттун өзүн түп нускасын мөөнөтү өтсө, ошол документтин анан күбөлүгүн же болбосо нике күбөлүгүн же ажырашып кеткен болсо ошол күбөлүктөрдүн оригиналдарын жана аты жөнү жазылган документтерин алып келгенге чакырабыз да. Негизгиси бул жанагы системага жарандарыбыздын баардык маалыматтары киргенден кийин бул жөн эле документи жок эле келип эле алмаш тапшырып документтерин алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул убакыттын эле бир маселеси да. Бул жерде бир суроо келиптир дагы. Учкунбек Токторбаев дейт. Эмне үчүн маалымат катчысында камера, микрофон, студия жок, элге маалымат жеткирүү багытында деп ойлоду окшойт. Ооба, ошол багытта суроо берип жатат окшойт. Маалыматтарды дагы бир жолу кайталайм. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн биздин жарандарга маалыматтарды жеткирүү боюнча ошол эле учурда Россия Федерациясынын мыйзамдарындагы өзгөртүүлөрдү ыкчам түрдө жеткирүү боюнча биздин элчиликтин расмий баракчасы, расмий сайты бар, Facebook, Instagram баракчасы бар. Мындан сырткары ушул жеке эле Москва эмес, Россия жергесинин булуң бурчундагы кыргыз диаспора уюмдарынын жетекчилери, активдүү мүчөлөрү катышкан WhatsApp платформабыз бар, биримдик деген. Ошондой эле ушул биздин элчиликтин консулдук бөлүмүнүн өзүнүн дагы Facebook, Instagram баракчасы бар. Мындан сырткары биз бүт бардык маалыматтарды ошо элге кенен жеткирүү үчүн Кыргыз Республикасынын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттары менен да тыгыз байланышта иш алып барабыз. Ошол биздин болгон маалыматтардын баарысы ошол эле Акипресс, Спутник, 24 KG кабарлар ушулардын баарысына күндү бою чыгып турат да маалыматтардын баарысычы. Биз аябай ушул мекендештерге маалымат жеткирүү боюнча аябай
активдүү иштерди алып барып атабыз. Биздин ушунчалык көп мына WhatsApp десе дагы бар, түз байланыш бар, жогоруда айтып өттүм. 2 түз байланыш телефондор бар, күнү-түнү иштей турган. Жана WhatsApp группалар бар. Мындан сырткары биз ошол ири диаспора уюмдарынын WhatsApp группаларындагы маалымат таратууда колдонобуз да. Алар да бизге аябай көмөк көрсөтүп, ошо өздөрүнүн группаларында 200, 300, 150дөн ашык кишилер отурган группаларда таратып турушат биздин маалыматтардычы. Чоң рахмат. Бүгүн биз студиябызда ошол коноктор менен биргеликте миграция маселесиндеги бир топ актуалдуу көйгөйлүү маселелерге токтолдук. Мен ойлойм мекендештерибиз өздөрүнө керектүү суроолорго жооп алды. Ал эми студиябыздын конокторун белгилесек, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин пресс катчысы Назгүл Жусупакунова, кеңешчиси консулу Алмаз Букалаев жана Нурлан Кубеновдор болушту. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мекендештерибиздин үнүн биз тиешелүү бийликке, тиешелүү жактарга жеткирүүгө ар дайым даярбыз. Ал үчүн +7926 924 7280 WhatsApp номери, бул Супара онлайн радиосунун Супара порталы. Бизге соц тармактардан дагы катталсаңыздар болот. Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube каналдарыбыз дагы бар. Сиздер менен Надира Бегим Капарова болду. Саламатта калыңыздар.